Ассаламу алейкум достар, саламатсыздарбы, тынчсыңарбы, барсыңарбы достор. Кандай? Жаздын күнүндө жаздын маанайы менен жакшы жүрөсүңөрбү? Кандайсыңар достор? Мен сиздер менен чогуу Урманов ТВда Урманов Жамшит, активист, сузактык жана Жогору Кеңеш депутаты Тазабек Икрамовдун жардамчысы сиздер менен чогуу дагы бир жолу биргемин. Бүгүнкү видеоду алуудан негизги максат достор, бул Сузактагы Аскар Ата айылынын жогору тарабы. Мына көрүп атасыңар баа дарактарды. Анын алдында мынандай чөлгө окшогон ушундай каткала мынандай куруп калган адырлар бар. Көрүп атасыңар достор. Бардыгы эчтеке өспөй, ушундай чөлгө окшоп, ушундай куруп кетүүдө. Чөп жок айерлерде. Бирок мына жерлерде мына баа дарактар, буудай экилген, чөптөр өскөн ар түрдүү экосистема өзүнчө жандандырылган. Бирок ушунун артында чоң бир мээнет жатат. Азыр ушуну бардыгын жасаган адам менен сиздерди тааныштырам. Ушул мээнеттин артында бир чоң көйгөй жаралганына байланыштуу бүгүн мен ушул жерден ушул кайрылуу менен атайын чыгып ушул көйгөйдү көтөргөнгө чыктым, таанышканга көйгөй менен. Мына азыр силер салыштырганга мына тарап ушул адырдын мурунку акыбалы. Мына эчтеке жок, чөп. Мына тосмодон мунягы көрүп атасыңар. Жаңыдан дарактар, ар түрдүү шабдалы, бадам, ушундай мөмөлүү дарактар өсүп атат. Мына тарапты ташбак адыр деп коет элдер. Ушу жапалак тилде ушинтип айтат. Мына фигурасын көрүп атасыңар. Баш тарабы мына кесе, мына тарабы турат. Ушундай Аскар Атанын жогору тарабы. Достор, өзүнчө ушул чөл зонада экосистеманы түптөгөнгө ушундай экиндерди экип жашылдандырганга аракет кылган ушул жерде. Мына көң ташыган, бардык жерге мынандай суу кампасын жасап, ушул жерлерде суу алып чыккан. Мына мынаяктарда көрсөтөм силерге. Ар түрдүү жерге мынандай гранттарды коюп, ушул суу менен бүт жерди адырды камсыз кылган. Мен ушул жерлерде спорт менен кичине өзүм алектенип, машыгып, өзүм чуркаган чыкканда ушул жерди көрчү элем. Мурунтан Садык аке деген бир агабыз ушул жерлерди жандандырып, ушул экосистемасын түптөп жаңыдан ушундай көрүнүшкө алып келген. Жакында эле президенттин жарлыгы чыккан экосистеманы түптөө жана жаңы экосистемаларды жаратып, жаратылышты коргоо боюнча президенттин жарлыгы чыккан. Ошого эң жакшы үлгү болуп, мына Сузак айыл өкмөтүндө ушундай иштер жасалган. Азыр мына сиздерди тааныштырайын. Ассаламу алейкум. Садык эке кандайсыз? Тынчпы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Сиз бизди тааныбасаңыз деле жакындан, бирок биз сизди көптөн бери күзөтөбүз. Сузакта көпчүлүк эле тааныйт сизди. Как Баба Дыйкан сыяктуу мына өлүк жерди тирилтирүүгө мынандай салымыңызды кошуп, мына натыйжасында ушундай көркөм жерлер пайда болду чөл зонасында. Бирок ошо карабастан бир көйгөй бар деп сиз кайрылдыңыз. Мен Жогору Кеңеш депутат Тазабек Икрамовдун жардамчысы катары жана Сузакта активист катары ушул ишиңиз менен таанышканга чыктым. Анан көйгөй боюнча керектүү жерлерге бир кайрылуу кылсак деген оюм бар эле. Алгач сизди угуп койсок. Эмне болду, кандай болду? Мен Касимов Садыкжан,
şu yerde törölüp, şu yerde işlerimle kıldım. Şu yerde ösüp törölüp, bana pensiyaga çıksam, şu yerde işte kılıp, şu bağda östürüp, menden kalsa şu kalan muğunlarga şu yer jaratılıştı, korgop, ekosistemani oңдоп, şu yerde жақшылык kılayın, şu yerde ötkereyin, karlıktı davr degen niyette şu yerde başlaganmın. 2009 yıl arız negizinde Aylı Hükümet'e kayrılıp, ruhsatta alıp, Gosregistr'den kubolukta alıp başlaganmın. Birinci 5 yılda hiç ornuğa kebey kıylandım. Şu yerde ekip köçetlerde birinci yılı çarbak çok öyle oşuğa ekip koyup ketem, mal koy tepelep, bölek kılıp kıynalıverdim. Ahırı anamdan gelgen 12 kilometre Kalючий проволоканы Rusya'dan ballarım arkalı ap keltirip үйde maşa stoykalarda kuydurup tosmalı tosup anamdan gelgen davam ettirdim. Xudoga şükür ulanttınız işlerdi şunday korgodu. Ana bunday kılıp su kampalarını kurdurdum. 12 tonnadan boladı. Şu yerge suudu özüm busta ap çıkıp toldurup gerekli köçetlerde tüyüne şlanka arkalı kuyup durdum. Kança kampa jasadыңыз uşul jerge? 3 kampa 12 tonnadan bardığı. 36 tonna su kamti turgan uşunday kampa. Жақшы. Men көргөм sizdi mno busуңуз менен суу ташыгансыз, ар дайым мен күзөтчү элем аны. Şunday nima oldu? Endi 8 yıldan keyin şu köygöy boldu. Jayit jerge karay turgan jer eken. Jayit jerinin komiteti menен сүйлөшүп, al Jörөбек деген bala aka mehnetingizni ko'rib chiqdim, bardığı katуу mehnet qilgan ekansiz. Şunu mayli sizge ruhsat iştiklayering. Bunu nima qilishdi hech nimasi yo'q dedi. Köyünüm onluğa düşüp işte devam etkizip mene bak daraklar mömege kirip kaldı. Nerede cüzüm var, cüzüm derem mömege kirdi. Cüstüp onar barı da mömege kirgendi. Bir yıl katı su bolup su vurup kettiler. Su tuğra. Bu yılki kış biles çınında öte katı kış boldu. Жақшы, жайыт komiteti бардығын жақтырып, дағы улантып кете беріңіз деп уруксат берип, документтарыңыз жайында. Жайында, куболугу бар. Сузак айыл өкмөтү бул достор. Эми көйгөй жөнүндө айтсаңыз. Көйгөй жөнүндө мына 2 жума мурда bir жакшыныга иштеп турган убагында 2 киши келип, бирөөсү men şu Suzak rayonundaki Tokoy çarbasının başçısıyım deb özünü tanıştırıp keyin dokumentlerde körsettim. Dokumentlerde badığını körüp çıktı. Ananın şu yerde aytdı ki çarbağı kurganınız doğru emas dedi. Çarbak kuvasam hiç kanaqa narsani östüre albay atam. Koy mal tevelip taşıp atat. Ailesi yok. Tura dedi. Tura. Darak ekip koyupsiz dedi. Darak ekkenim dedim. Hiç degen nimesi yok dedim. Bu hiç kanday dedim. Bu mene dedim özümüzü prezidentim 2022 yılına ekosistemini korgo oңдоо jana jaratılıştı korgo dep jarıyalagan. Jarlığı koyup. Oşuga tuğra kelebey kelbeybi. Desem al kerek olsa köçötler yine dedi kolun kuşatıp ama gömürüp dedi. 1 hektarı 5 sotu götüp getip dedi. 1 hektarı 5 sotu götse işte kemese geldi. Mayli da tüzüp nalığını tölep şu mene ekkenim şu aydap bu aydaş mümkün emas, arpa ekiş mümkün emas dedi. Bu men dedim bergi garaj kurgan yok, bazar kurgan jokmun. Men şu ekosistemlerini mana bak jaratıp koydum. Mömege kirdi. Birinci yılı 1,5 ming tüp köçet apkeli ekip oşundan 200 tüp ile kaldı. Kalanını kurgatıp mal koy tepelep keyin dağa apkeli ektim. Hazır şu yerde 1200 badam köçeti var. Aldım mömege girdi. Çete endi nima kılıp atat. Жақшы. Садық эке, дагы bir sözüңүздү bölüp koydum. Ушул лесхоздун başçısımın degen adam. Abdülnasır degen. Abdülnasır degen adam. Anı tanıysız.
Ha көрсем таныйм өзүм. Ак түзүп, анан бул лесхозго өтүп кетти бул жер, өтүп кетсин ушул жерге деп келди. Сиз сураштырдыңызбы айыл өкмөтүнөн? Айыл өкмөттөн сураштырсам, айыл өкмөтү биз көрсөтө аламазбыз деди. Мен жайыт комитетке учурадым, жайыт комитет мындай болуш мүмкүн эмес. Мен карап чыкам немеден деди, картадан деди. Мен госрегистрге барсам, госрегистрге менге доступ бербей атат, картага кирип көрүшүлүккө. Энди уну ошо эми дагы бир суроо да. Айтайлык лесхоздун жери дейлик. Анан арендага берилеби деп сураган экенсиз. Анан арендага берилет дептир. Арендага берилет, бирок сага бербейм. Сага бербейм деди. Мына ушул жери көйгөй болуп турат, урматтуу көрөрмандар. Мына көрүп атасыңар, жүздөгөн гектар жер турат мына жактарда. Бүт баары жүздөгөн гектар турат. Мына. Бирок атайын келип ушул жерге асылганы бул күмөндүү болуп атат. Ушул биз эми аныктык киритебиз. Эгерде ушундай жасаган болсо, Абдынасыр деген лесхоздун башчысымын деп таныштырган адам, анын ишмердүүлүгү боюнча биз укук коргоо органдарына жана керектүү органдарга кайрылалы деген бир пикирди айтат элем. Кандай бул эгер арендага берилген чакта дагы бул адам арендага алып иштетсе болмок. Керек болсо мен сунуш кылат элем. Мына азыр канча гектарлеген жерди сиз өздөштүрүпсүз, жашылдандырыпсыз, мамлекетке карайт, туурабы бул жер? Бирок мына тушуңузда эле турган жерлер сүрдүрүлүп, чекке айлантырып, мындай мыйзамсыз иш аракеттер улантып барат. Барып атат. Кээ бир кезде. Аны реакция кылгандар дагы бар, реакция кылбай көрбөгөнгө алгандар дагы бар. Бирок мен сунуш кылат элем, ушундай адамдарга, мындай Садык акеге окшогон адамдарга тескерисинче батыр намын берип, керек болсо жергиликтүү даражадагы дагы бир жерлерди кошуп бериш керек деген ушул ойдомун. Мына чөл болуп кеткен жерлерди кайрадан ушул жашылдандырып, тирилтиргенге аракет кылат деген ойдомун. Дагы бир 1-2 гектар берсе эптейсизби, Садык аке? Эптейм. Мына кайратты көрүп атасыңар, энергияны. Менин оюмча бул маселеге чынында көңүл буруш керек. Урматтуу Сузак райондук администрациясынын башчысы урматтуу Аким мырза, айыл өкмөтү тарабынан керектүү комитеттер жана ушул лесхоздун башчылары, укук коргоо органдары ушул Садык акенин көйгөй боюнча бул көңүл буруп койсоңуздар, анан ушул өзүнүн лесхоздун башчысымын деген Абдынасыр деген ушул адам боюнча бир ишмердүүлүгүнө укуктук баа берип, туура болсо туура, мыйзамдуу болсо мыйзамдуу, мыйзамдуу болбосо мыйзамдуу бир чара көрүп, ошонун кызмат акыбалын, бир күмөндүү кызмат акыбалын жөнүндө бир укуктук баа берип койсоңор. Садык аке, дагы сизге чоң ийгиликтер каалайбыз. Дагы сиздин бир сөзүңүз болсо, кичине айтсаңыз. Энди биз машындай мен эртеменде келип көрүп, гүлдөр гүлдөгөнүн көрүп, биз раса сыймыктанып, мен кылган мээнеттеримдин бардыгы эстен чыгып, мен рахаттандым. Шундай сыймыктуу, шундай жаннат макан жерде жашайт экенбиз. Только буну кадырга жетпейт экенбиз. Ага ошотуп тепелетип койлорго нема кылабыз экен. Шул жерлерде шундай кылып туруп өстүрүп, ооруп жетирсе тоит проблемасынан чечилет эле. Тоит проблемасы мана өзүңөр көрүп турасыңар. Мен мана шей кылмагам жок. Ошо дикий өздөрү өсүп чыккан. Ояга мен только арпа эктим. Мана карап коюңуз боюну. Бир канча тоит şu проблемасы чечилет эле. Бул мана кылып жайып, тебелетип, булар жегенден тебелегени көбүрөөк зыян жеткирип атат. Ооба, эрозия болуп атат. Бүт неме болуп Bunu tebelede ösümlük ötmese yer eroziyага учурайды. Ветровой эрозияга учурайды. Достор, мына багбандын специалисттин сөздөрүнү көрдүңөр. Ошол амалда жасаган адис ушундай болот.
Бирок кеңири көрсөтүү видеоду бир башка даярдайбыз. Сизге ишмердүүлүгүңүзгө ийгиликтер. Сизи иштериңиз боюнча ушул көрөрмандарга дагы бир көрсөтсөм. Урматтуу укук коргоо органдары, урматтуу ушул аким мырза, тиешелүү органдар, мен Урманов Жамшит, жогорку кеңеш депутаты Тазабек Икрамовичтин Сузактагы жардамчысы болом. Мен ушу кайрылып кетет элем. Ушул Садык ака ушул иштетип турган жерди текшерип келген ушул лесхоздун башчысымын деген, бул жерди башка бирөөгө берем деген адам боюнча кичине укуктук баа берип ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алып берсеңер, анан бул адамга керек болсо кичине ошол Сузак администрациясын, акимчилигинин администрациясынын, рай администрациясынын деңгээлинде болсо дагы ушул иштерини эсепке алып бир сыйлык берсеңер. Анан дагы бир жерлерди өздөштүрүп ушундай жандандырып коем десе, ушундай дагы бир 2-3 гектарды кошуп берсеңер, мына жерлер мына кургап чөлгө айланып кетип атат. Мына жерлер болсо президенттин жакында эле чыккан жарлыгына көрө ушундай жанданы мына көрүп атасыңар. Өзүңөр келип көрсөңөр деле болот. Тирилип кетип атат. Бул адам мыша көңдөрдү ташып атат, сууду ташып атат, өзү машинасында. Ушинтип чоң мээнет сиңип калган. Ошого бир кайрылып кетем. Ушундай ар түрдүү мыйзамсыз аракеттерди алдын ала тескерисинче ушундай адамдарга жардам берип койсоңуздар. Бул Аскар атанын жогору тарабы Сузак Ташбака адырдын жанындагы ушул адырлардан сиздер үчүн атайын видео. Урманов Жамшит сиздер менен чогуу ар дайым. Достор, кызматыңыздарда Урманов ТВ каналына катталыңыздар. Жана Инстаграмда Сузактаймыз, Жамшит Урманов, Джеймс Бонд Кижи, Жамшит Урманов 3 ТикТокто биздин паракчаларга катталыңыздар, достор.